мага атам дагы, апам дагы, жолдошум дагы башка эч ким жардам бере алган эмес. Анан жаратканыма көбүнчө жардам сурачумун. Аны биз эч качан жаратканыма эч качан унутпайбыз турап. И осознанный болуп жашагым келди. Бизнесиң болсо, балдарың болсо, жолдошуң бар, баары бар, ден соолугуң жакшы, бирок бакыт жок. И психологияга келгенге чейин деле акча менин каалагандай болгон эмес. Жашоомдо туура миллиондорду кармаганмын, бирок анын рахаты болгон эмес. Анан психологияга келгенден баштап көптөгөн биз катачылыктарды кетирет экенбиз. Азыр бул кызга мисалы биз сиздер менен жашоомдо ушу силердин азыркы деңгээлиңер мен 4 жыл, 5 жылкы мурунку деңгээлим меники мындай чыкканда плинтустан деле ылдый жакта болчумун. Мен чындыгында мен өзүмдүн жашоомду оңдош үчүн эле келгемин психологияга, өзүмдүн бизнесимди жүргүзүш үчүн келгемин. Бизнесимдеги биз швейный цех менен иштеп жүрүп, анан ошол жактан фокусумдун баарын эле мен ал жактан эмнеге катачылык кетиргенмин, фокусумдун баардыгын мен акчага коюп койгом. Ошо акчам болсо, швейный цехти иштетсек, мен ал жактан товар чыгарып берчүмүн, менин шеригим бар эле, ал сатчу да. Ушу акча тапсам эле, анан кийин акчалуу болсом эле менде баары жакшы болот деп жүрө бергем. Эгерде сиздер азыр ушул учурда фокусуңуздарды только акчага коюп аткан болсоңуз,